кайрадан ушул эле программаны кошуу жолун көрсөтө кетейин. Буга чейин биз администратор ресторана дегенден 3.1.3.2-син коштук. Ал үчүн сиз программалар бөлүмүнө киресиз. Плюс аркылуу сизге керектүү программа, бул кайсыл программа, кайсыл направленияга сиздер лицензия алган болсоңуз, ошол лицензия боюнча сиз программаны кошушуңуздар керек. Программалар бөлүмүнө киргенде плюсту басканда начальное профессиональное образование дегенди тандашыңыз керек деңгээлине. Сиз НПО, начальное профессиональное образование болосуз. Андан кийин программасына сизге керектүү программаларды тандайсыздар. Мисалы сизде швея жок, бирок сизде администратор ресторана бар болсо, ошону гана кошосуз. Швеяны кошпойсуз. Бул жерде толтура программалар бар. Программаны мисалы мен кайра администратор ресторанын кошоюн. Билим берүү деңгээлине сиз өзүңүзгө керектүү бардык деңгээлдерди кошуп чыгышыңыздар керек. Сиз билгендей эле, мисалы бир направленияда 3 жыл окушат. Анан ошол 3 жылдын ар бирин курстун өзүнчө программасы бар, ар биринин өзүнүн учебный планы бар. Ошол себептен сиз өзүнчө ар бир деңгээлин өзүнчө кошуп чыгышыңыздар керек. Мына билим берүү деңгээли биз администратор ресторана направлениясынын 3.1, 3.2-син коштук. 3 жылдык окуунун биринчи курсун, экинчи курсун кошуп чыктык. Эми 3-чү курсун кошушум керек. Мынакей 3-чү курсун кошуп атамын. Башталган датасына тийбеймин. Даталарга негизи тийбей эле коюңуздар. Бул жерге өтө кыйынчылык болуп калат да, ошол себептен датага тийбеңиздер. Так, азыр мына бул жерде предметтер чыгат, предметтерди белгилөө жолун дагы көрсөтө кетейин сиздерге. Байкасаңыз, бул жерде эң башында предметти издөө деген графа турат. Мынакей ал. Ушул предметти издөө графасына сиз керектүү предметтин атын эле жазсаңыз, башында эле, мисалы алгебра деп. Ал дароо чыгат бул жерден. Сиз аны галочка менен белгилейсиздер. Анан кийинки предметти белгилейсиз, мисалы русский язык. Аны таптыңыз, белгилеп кетесиз. Ушинтип поиск менен колдонсоңуз, сизге өзүңүздөргө ыңгайлуу болот. Эгерде сиз тизменин баарын карап чыксаңыз, ал өтө көп, аябай көп предметтер бар болот. Ошол себептен адашып калышыңыз мүмкүн. Андан көрө сиз учебный планды алып, керектүү предметтердин баарын поиск кылып туруп, галочка менен баардыгын белгилеп алып, сиз акырында сактоону басып коюңуздар. Ошондо гана сиздин предметтериңиз кошулат. Азыр мен администратор ресторанын 3 деңгээлинен кошуп чыктым. Мынакей 3.1, 3.2, 3.3. Көңүл буруңуздар, программаны кошуп жатканда өтө кылдаттык мамиле кылыңыздар. Анткени үчүн сиз студенттерди отургузуп жатканда туура эмес направление, туура эмес деңгээлге отургузуп койсоңуз, баардыгы катылып калат. Кайра башынан кылып чыгасыздар. Ошол себептен сиз программаны кошуп жатканда ар бир направлениясын туура тандап, начальное профессиональное образование тандап, ар бир деңгээлин кошуңуз, ар бир курсун. 3.1, 3.2, 3.3. Бул 3 жылдык окуунун 3 курсу өз-өзүнчө.